Ар бир айдоочу кыш мезгили келерде унаасын атайын даярдыктан өткөрүүсү кажет. Албетте бул эң алгач өз унааңыздын коопсуздугу үчүн. Бирок шаар ичинде биринчи жолу унаа айдаган айдоочуларды кездештирсек болот. Кышка карата темиргүлүккө кандай чара көрүш керек экендигин биле беришпейт көпчүлүгү. Автоунааны кышка даярдоонун эң алгачкы баскычы бул анын дөңгөлөктөрүн алмаштыруу. Демек алдыда биз айдоочулардын кышка даярдыгы жана унаа дөңгөлөктөрүн саткан дүкөндөргө барып, алардын бааларын салыштырып, сапат жагында тактап билип көрөбүз. Бизге дөңгөлөктөр Япониядан келет, Германиядан, Россиядан келет. Кышкыга эң жакшысы Япония. Японияныкы музга жабышып, кышта кармашы жакшы болот. Германскийлер алар көбүнчө жаз күзгө колдонулат да, кышка алар анча эмес. Айдоочуларга кеңешибиз японскийдин жакшысын 1-2 жүздөн качпай туруп жакшысын алса ошолор жакшы. Жазда чыгарып салса 4 кышка чейин жеткизсе болот. Айдоочу Касымбек Жапаровдун айтуусунда учурда кыш мезгили жакындап калганына байланыштуу көпчүлүк дөңгөлөк саткан жайлар бааны көтөрүп алышкан, бирок алууга туура келет дейт. Буга чейин балон алмаштырбай жүргөнбүз. Балон алганы келсек кымбаттап кетиптир балон. 300-400 сом кымбаттап кетиптир. Ошол анын үстүнө размерибиз да чыкпай атат. Балондор аз, таппай атабыз өзүнүн размерин. Сатуучулар суук жакындап калганына байланыштуу баа көтөрүлүп жатат дегенге кошулбайт. Алар мындай көрүнүштү чек ара маселелери жана доллардын наркынын күн санап өсүүсү менен түшүндүрүштү. Сезону болот, ошого балон баасы бир аз кымбаттады. Бул сезон өз балон нар жактан кымбат келет. Ошого эле кичине көтөрүлөт. Биз алганда ошондон бир аз 200-300 сом эле кошуп сатабыз. 3 кышта алат, 3-4 кышта алат сезон. Адам айдашына карайт да буну. Мисалы үчүн буну тапит этип айдасаң, тез эле жеп калат. Анан машинанын айдашына карайсың да. Автоунаа ээлери бир гана дөңгөлөктөрдү алмаштыруу менен чектелбестен, деги эле унаа кыймылдаткычын да толук кандуу кыш мезгилине даярдашы керек. Уста Бакыт Сапарбаев унааны кышка жалпылап кантип даярдоо керектигин айтып берди. Биринчиден айдоочуларга бере турган кеңешибиз, урматтуу айдоочулар, кышка даярданыңыздар. Машинаңыздардын сууларын которуңуздар, тоңбой турган антифризге же тасолго которуңуздар. Тормоздарыңызды текшертиңиздер, жаныңыздарда обязательно сеп болсун, трос болсун, аларды да камдап жүрүңүздөр. Печкасын тоңдобой турган каратып текшертип, айнеге чача турган суулардын да тоңбой турган суулары бар. Аларды да каратып, баарын өзүңүздөр ыңгайлуу кылып шарттарын түзүп алыңыздар. Андан дагы ходовойун устадан же мастерлерге келип текшертип, кышка даярдаңыздар. Ошол кыштын күнү үзүлүп кетип же бир жерде көчөдө калбай турган кылып даярдап алыңыздар. Ар бир айдоочу шаарда же болбосо сапарга чыгууда жогоруда айтылган кеп кеңештерди эске тутуп, иш жүзүндө аткарса өзү үчүн жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуздук эрежелери сакталат. Азыр кыш да жакындап калды, бирок кар жааган жок. Демек азыртадан даярдык көрүп, жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып коюуну адистер сунушташат. Ошондой эле даярдыксыз узак жолго чыгуу ар кандай кырсык жана жол тыгынын пайда кылышы мүмкүн. Дөңгөлөктөр сапатына жараша даанасы 4000 сомдон баштап сатылат. Баалар көлөмүнө жараша өзгөрөт. Кышкы дөңгөлөктөрдүн баасын интернет аркылуу атайын сайттардан билүүгө болот. Баалары сапатына, канча колдонулганына жана көлөмүнө жараша бөлүнөт. Орточо эсеп менен 4 дөңгөлөктү 10 000 сомго сатып алсаңыз болот. Мелисбек Рысбеков, 1 радио.